JRT тест учурунда биз эмнелерге маани беришибиз керек? Бул видеодо 15 тактика, 15 стратегия же болбосо 15 маанилүү нерсе жөнүндө кеп кылабыз. Алгач эмнеден баштайлы? Биринчи эле биз тест эрежелерин тестке кирерден мурда билишибиз керек. Анткени, мисалы колонкалар кантип белгиленет, окшоштуктарда канча суроо бар, дагы башка нерселерди тест китебинин эң үстүндө жазат. Ар бир бөлүмдүн иштеп атканда эң үстүдө кыскача мындай түшүндүрмө жазат. Бул бөлүм мынча суроо мындай иштелет деп. А силер ошону алдын ала билишиңер керек баарын. Буга чейин пробный жазып жүргөн болсоңор билесиңер. Эмне үчүн дегенде, аны окуп отурганы силерде тест убактыңар жок, убакыт кетиресиңер ага. Андан кийин тест иштеп атканда алгач билген суроолорго жооп берип, билбеген суроолорду кийинкиге өткөрүп жибере бериш керек, өтүп кете бериш керек. Анткени бир суроого билесиңер 1 мүнөттөй эле убакыт берилет. Математиканын баягысына эле көбүрөөк берилет маселелерге. Калганда баарында плюс-минус 1 мүнөттө берилет. Ошондуктан силер көп убакыт кетирбешиңер керек. Үчүнчү нерсе, иштеп атканда туура эмес варианттарды кемиткенди билишибиз керек. Аны үчүн биздин черновик деп коебуз го. Черновикке эмне кылышыбыз керек биз? ABVG деп жазып алып туруп, анан кийин мындай X кылып туура болгондорду туура кылып жазып кетиш керек. Анткени башыбызда ойлонобуз да, мисалы 5 варианттын 3-өө туура эмес экенин билсек, 3-өөнү башыбызда чийбей, кагазга ABVG деп жазып алып, ABVG туура эмес болсо ABVG-ны сызып, анан DE туура болсо, мисалы D менен енип калтырып турсаңар болот да. Анткени бул туура эмес вариант деп башыңда сактап, кийин дагы экинчини ойлонгону сен мээңде бир нерсени көп убакытта бир убакытта көп нерсени иштей албайт мээң. Ошондуктан кагазга жазып ойлонгон туура. Черновикке жазып ойлонгула, анан эң маанилүү нерсе черновигиңердин эч бир жерини жыртпашыңар керек, эч бир жери жок болбош керек. Черновик кандай алган болсоңор, ошол бүтүн бойдон кайра тапшырылыш керек. Эгер черновикти бир жерин жаттап чыгам десеңер, суроону билбейм, да бир нерсе кылам деп туруп, жазып алып туруп, жыртып алып чыккан болсоңор, анда силер черновигиңер бүтүн болбосо, силерди дисквалификация кылат. Башкача айтканда, жыртыдан чыгарып берет. Жооп кагазын тыкан белгилеш керек. Бул болсо машина менен текшерилгендиктен баягыдан чыгарбай, тегеректен чыгарбай белгилеш керек. Анан кийин алгачкы жообуңар көпчүлүк учурда туура болот. Бул дегени, кээде бир суроону иштейсиң дагы, иштеп бүткөн сурооң кайра келип караганда сен оюң башкача өзгөрүп кетет да, мындай эмеспи же мындай эмеспи деп, же ошондо толук ишенсең гана өзгөртүш керек. Дароо эле неме кылып кетпеш керек. Бул болгондо жок деп туруп, бул деп өзгөртүп кетпеш керек кийин келгендечи. Анан билесиңер, бир гана туура жооп бар. Андыктан жакшылап ойлонгула. Экөө тең туура экен, Б же В туура экен, кимисин белгилесем да туура болуп калат деген нерсе жок. Бул тест. Бул тестте бир гана туура жообу бар тесттер берилет JRTда. Анан бош суроо эч качан калтырбаш керек. Анткени биз ката иштесек кемитилбейт. Бир суроону билбедикпи же жетишпей калдыкпы, анда жөн гана белгилеп сала бериш керек. Туура келип калыш мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бош калтыргандан бизге эч кандай пайда жок. Алгачкы жообуңар көпчүлүк учурда туура болот. Бул деген эмне? Жана эле айтып кеттик, муну кайра эле жазылып калыптыр, бирок эмне кайра кайтып келгенде дагы ошону унутпагыла. Биринчи белгилегениңер толук ката экенине ишенсеңер анан өзгөрткүлө. 9-нчу. Көңүл буруш керек биз эмнеге? Ар бир суроону өзүнүн ордуна белгилегени. Мисалы биз мындай болуп атпайбы? Биякта айтып атабыз, кээ бир суроолорду иштей албасаң аттап өтүп кет деп атабыз да. Аттап өтүп кеткенде эмне болот? Мисалы сен 9-нчуну иштей албадың деп кой суроону. 9-нчуну иштей албай 10-нчуну иштей атасың. Анан биякта кагазда 10-нчуну иштеп атып, жооп кагазга белгилеп атканда 9-нчуга белгилеп коюшуң мүмкүн да. Ошондуктан ар бир жолу суроону белгилеп атканда эмне кылгыла? Мисалы мына 38-нчи суроо Б деп иштедиң кагазыңа. Черновигиңе жаз 38Б деп. Анан бияка тилиң менен сүйлөп кел. 38Б деп туруп, жооп кагазында белгилеп атканда дагы карап тур. 38Б туура эле иштедимби? 38ди Б кылдымбы же 37-ни Б кылдымбы деп 38Б кылыш керек. Анан аягына белгилейм деп дагы эч качан калтырбагыла. Биринчи суроолорду иштеп алып туруп, анан иштеп бүткөндөн кийин кагазга, жооп кагазына көчүрөм деп ойлобогула. Силер убакыт бүткөндө эки барагыңарды тең алып коет. Андыктан ар бир суроону иштегенде дароо өзүнүн вариантына дароо белгилеп кетиш керек.
былтыры дагы негизи бул жылыга эле ушундай көп болот. Андыктан бул видеону досторуңар менен бөлүшкүлө, анткени жылына ошондой окуучулар болот. Аягында белгилейм деп жөн эле иштеп кете берип, аягында эч нерсеси белгиленбей калат. Анан алгач оңой суроолорду иштеш керек. Кээ бир адамдар же кээ бир тактикалар бар, мен аяк жагынан баштайм депчи, 60 суроодон баштап, 59 суроодон баштап иштейм деп. Же болбосо дагы башка деп ойлошуңар мүмкүн, бирок эң туура стратегия бул катары менен иштеген. Оңоюнан баштап татаалына чейин иштеген. Анан кыйын суроолорго көбүрөөк балл берилиши мүмкүн. Оңой суроолорго азыраак балл берилиши мүмкүн. Бул статистикалык жолдор менен дагы бир нерсе деп эсептелет, бирок мындай так эсептелинишини ОРТдан башка эч ким билбейт. Кантип эсептелинишинчи. Ошондуктан силер эң туура стратегия бул, мен англисче стратегиялардан карап түзүп чыкканмын буларды убактындачы. Алгач оңой суроолорду белгилеш. Анан чекенден иштеп кете бериш. 11-чи суроону туура түшүнүү. Кээде эмне болот? Биз даярданып жүргөн учурдагы суроолорго окшош суроо келип калышы мүмкүн. Бирок суроодо бир аз айырма бар болсо, биз эмне деп ойлойбуз? Эски сурообузду элестетип алып туруп, мисалы, сен мурда иштеген суроодогу бир фигура келген деп кой, грамматикадан же бир эреже келген, же математикадан бир фигура келген. А сен мурда иштеген боюнча иштеп койсоң, балким бул жерде кичине бир жери саны, фигуранын бир жери кичине өзгөртүлүп калган болушу мүмкүн да. Ошондуктан силер жакшылап суроону туура түшүнүп атамбы, мен ойлогон сурообу же бул автор берип аткан сурообу деп ар бирин жакшы ойлонушуңар керек. Мисалы, мындай нерселер эң паразит деп коет. Кайсы болушу мүмкүн деп ойлоп аласыңар силер, а бирок суроодо мүмкүн эмес деген болот. Же боло алат деп ойлоп аласыңар силер, суроодо боло албайт деген болот. Бул таптакыр башка нерсе. Ошондуктан ар бир сөздү окуп атканда өзгөчө окуп түшүнүүдө болушу мүмкүн же мүмкүн эмес, боло алат же боло албайт деген кичине жеринен суроо толук өзгөрүп кетет. Маани бергиле. Анан саат менен кирүү сунушталат. Бул сөзсүз. Анткени канчанчы суроого жеттиң жана канча мүнөт канча суроо калды көзөмөлдөп турасың. Башкача айтканда, мисалы дейли, биз математиканы иштеп аталы, башындагы колонкаларды. Эмне болду дейли, биз 15-чи суроодобуз, минута 25-чи минута. Сенде 5 эле минута калган да. Сен канча минуттан калганын каяктан билесиң? Неме айтып турат? Тесттеги администраторлор, тест алган адамдар айтып турат. Бирок ал ар бир минут сайын сага айтпайт да, башталды дейт, бир убакта ортосуга жеттик дейт, бир убакта аягына жеттик дейт. Же 5 минут калды, 2 минут калды дейт. Бирок алар дагы кээде адашат. Бул дайыма адашат. Дайыма адашат дегенде жок дегенде болот окшойт. Мисалы, мен тапшырган жылы 28 менин саатым секундан бери менен болчу. Ушундай бастым, башталды дегенде бастым, бүттү дегенде токтоттум. Мен 28-чи суроого келдим. Алар убакытты бүттү деди. Мен минуттан карасам 28,5 минута өтүптүр. Бирок алар кантип караган? Алар болсо мындай караган да. Секундан бери менен эмес, 21:47-де башталды же 12:15-те башталды деп койгон да. Секундан бери менен караш керек да. Сен мисалы азыр саат 21:47 болду. Бирок 21:47-нин башыбы, ортосубу, аягыбы билбейсиң. Кээ бир администраторлор буларга үйрөтүлөт экен, баары түшүндүрүлөт экен, бирок ошондо дагы администраторлордун шалаакылыгынын айынан мен өзүм көрдүм. Былтыры дагы бир жолу болду. Мен окуучуларым киргенде, андан сырткары мен дагы бирөө сүйлөштүм, ал дагы айтты, бизде дагы болгон деди. Мен администратор болуп иштеп жүргөн бала менен дагы сүйлөштүм, волонтер болуп. Ал дагы айтты, оба баары түшүндүрүлөт, бирок кээ бир администраторлор, кээ бир волонтерлор шалаакы болот. Анткени адамдардын фактору бар. Анан аларда система жакшы орнотулган эмес. Баарына мындай, аларды секунда бир менен карабаса сотко бере турган кылып волонтер кылып алса, ошондо башыга жетмек да. Бирок айла жок. Ошондуктан мен мындай кылгам, 28,5 минут болуп калды. Немеде болсо, алар убакыт бүттү деп атат. Мен чакырдым. Эң аягында отурат элем, чакырдым дагы. Мына мен секундамер койдум. Башында мынча, аягында мынча болуп бүттү. 28,5 минутада силер бүтүрүп койдуңар десем, азыр деди дагы, башчысы менен сүйлөшүп келейин деп, сүйлөшүп келден давай сага 2 минута беребиз, жаз деди. Мен эң аягында отуруп 2 минута берди, 2 суроонун калганында иштеп койдум. Бирок бул туура эмес да, башкаларга берген жок. Мен эмнеге башкаларга бербейсиң, башка нерсе деп дагы отурган жокмун. Дайыма ал убакта өзүң экзамендесиң, 11-чи класстың да билбейм. Бирок азыр болсо мен талашып аларды баарына кошумча минутта бердирмекмин. Анан дагы бир нерсе, ал убакта менде мындай саат бар эле, секундомери бар, мындай басканда.
силер Mi Band алып кирбегиле. Анткени ал жакта интернетке кошулат кээ бир баягы акылдуу смарт-вотчторчу. Андай нерселер болбойт. Меники мындай секундомер эле бар саат болчу. Кээде администраторлор эч нерсеси жок, жөн гана секундомери бар саат болсо да киргизбей коюшу мүмкүн да. 150 сомдукпу примерно саат эле ошол убакытта. Анда силер администратор менен талашышыңар керек. Аягына чейин мына мен көрсөтөм, үйрөн депчи, мына меникинде секунда гана эсептелет, анан саат көрсөтүлөт, андан башка эч нерсе кылса болбойт экенин көрсөтүшүңөр керек. Эгер силердин телефонуңар, саатыңар сүрөт тартса, интернетке кирсе, музыка ойноткон саат болсо, анда албетте силерге уруксат бербейт. Эгер андай саатыңар жок болсо, жөнөкөй саатты дагы алып кире бергиле, мындай убакытты караганы. Анан эгер ал дагы саатыңар жок болсо, мындай чоң саатты эле үйдөгү мындай сааттарды дагы алып келип партаңардын үстүнө кое бергиле. Анан уруксат бербесе талашкыла. Силер мындай макул деп коркпошуңар керек. Администраторлор болгону биздей адам. Мына сомонун китебинде жазылып турат. Сен саат алып кирсең болот деп. Сомонун быйыл 2021-жылы официалдуу Instagram баракчасында дагы чыкты. Саат алып кирсеңер болот, бирок смарт-вотч, Samsung, Mi же башка сыяктуу смарт-вотчтор болсо кирбей калышы мүмкүн. Бирок Mi'де дагы негизи көчүрө албайсың да. Mi'ни уруксат бербей билбейм, аны Mi'нин watchтору бар го, сааттары. Анткени ал жакта Mi 3, Mi 4-төрдө интернет иштебейт вроде. Колдон келишинче силер жөнөкөйрөөк саат алып киргенге аракет кылгыла. Тапкыла туугандардан болбосочу, бул абдан маанилүү. Анан тестте эмнекелерин билиш керек. Албетте математикадан биринчи бөлүмдө 30 суроого 30 мүнөт, экинчи бөлүмү 30 суроого 60 мүнөт. Анан бир бөлүмдү иштеп бүткөндө башка бөлүмгө кайтып бара албайсыңар, аны дагы билишиңер керек. Мисалы, математиканын биринчи бөлүмүндө 30 суроого 30 мүнөт берилди, андан кийин ал кагаз жабылат. Ал бет силердин жооп барганыңардан кайра аны барып туруп, ачып туруп иштей албайсыңар. Бул уруксат эмес. Анан биякта да жазылып турат башка кайсы бөлүмдөргө канча мүнөт берилгени. Толкунданбаш керекпиз. Канчалык маанилүү болбосун, болгону бир тест. Коркуу жана толкунданууга кажет жок. Өзүңө ишенүү көбүрөөк упай алууга жардам берет. Тест учурунда тест жана убакыт гана маанилүү. Толкунданба деп айткан башка, анан толкунданбаштын жолуну билген башка да. Бул жөнүндө толкунданбаганга аракет кылгыла. Бул жөнүндө өзүнчө бир видео чыгарганга аракет кылам бүгүн эртең жырытыга чейин. Анткени толкунданбаш үчүн биз кийимибизге маани беришибиз керек, отурган жерибизге маани беришибиз керек, өзүбүзгө маани беришибиз керек, дагы башка нерселер. Бул дагы маанилүү. Тест жана сен. Бул жакта айланаңдагы окуучулардын аракеттерине көңүл бурууга эч качан арзыбайт. Досуңдан жардам сураштын кереги жок. Анан досуңа жардам бергендин дагы кереги жок. Сен досуңа жардам берем деп отуруп, өзүңдүн убактыңды кетиресиң, биринчиден. Экинчиден, сенин досуңа жардам берип, досуң окубай туруп жакшы бал алып кетсе, наркы бирөө ушунча окуп туруп сен досуңа жардам берип 150 бал алды деп кой. Бирөө өзү даярданып 149 бал алды деп кой. Анан экөө бир университетке тапшырды, анан сенин досуң өтүп кетти. Сен эмне болуп атасың? Наркы өзү даярданып туруп өтпөй калган адамдын акысына кирип атасың. Өзү даярданып байкуш 149 алды, сен досуңа жок жерден жардам берип коюп, досуң тиги баланын ордуна университетке өтүп кетти же бюджетке өтүп кетти. Наркы бюджетке өтпөй калган же университетке өтпөй калган адамдын көп нерсесине сен жоопкер болуп каласың. Андыктан доска жардам бергендин бул достук эмес, бул душмандык экенин унутпаш керекпиз. Эч качан, мисалы мен Түштүк Кореяда университетте окуймун. Кореяда көчүрүү деген мындай өтө жаман сезилет да. Мен байкагандан эч качан көчүргөнүн көрбөдүм. Анан мындай эч качан эмес, албетте болот, бирок алар биздегидей массово мындай көчүрүштү туура деп билбейт да. Кээ бир сабактарды алам, ал жакта дагы мисалы көчүргөн шанс болсо дагы бири-биринен анда да көчүрбөйт да. Сен көчүрүп атсаң, жөн гана чакырып туруп айтып коет, мына көчүрүп атат деп. Анан аларда бул саткындык катары да көрсөтүлбөйт. Кыргызстанда бирөө көчүргөнүн айтып койсоң, сен саткын болосуң. Кыргызстанда бирөө мисалы дейли көчөдө бир знакты уруп кетти машина менен. Ал машина менен уруп кеткенин сен милицияга айтып койсоң, сен саткын болосуң. Бирок бул өнүкпөйбүз. Анткени бул биздин мамлекеттин мүлкүнө зыян келтирип атат. Сен менин мамлекетимдин мүлкү, бул жалпы Кыргызстандын салык төлөөчүлөрүнүн акчасы, Кыргызстандын акчасы. Бул баарына жоопкерчиликтүү. Ошол сыяктуу тестте дагы ошондой. Биз өнүгүшүбүз керек, боло берет деген системадан жылышыбыз керек. Ошондуктан досуңарга жардам бергиңер келсе, бул
жыртыга чейин жардам бергиле, жыртыга чейин билбеген темаларын үйрөткүлө, бул видео менен бөлүшкүлө. Бул видео менен WhatsApp группаларда бөлүшкүлө дегендей досторуңар менен бөлүшкүлө, анткени баарына пайдалуу болсо эң жакшы болот. Ошондо баарыбыз өнүгүшүбүз болот. Бир маалыматты мен билдим, досум билбесин, досум жакшы бала албай калсын деген нерсе туура эмес түшүнүк. Өзүмчүлдүк бул болсо узакка алып барбайт. Андыктан баардык билген нерселерибизди досторубуз менен бөлүшкөнгө аракет кылалы. Мен дагы учурунда алтын сертификат алышым үчүн менин досторум абдан чоң жардам берген. Мага грамматика боюнча, өзгөчө пунктуация боюнча, кыргыз тили боюнча өзгөчө жакшы жардам берип, батыраак үйрөнгөнмүн. Андыктан достор менен бөлүшүп жакшы аракет кылалы. ЖРТга даярдык боюнча биздин сайтка дагы кирип, бир канча видеолорду, кеңештерди, химиялар, математика боюнча көрсөңөр болот. Эми ЖРТга аз калды, бирок окуп аткандар болсо, билбегендер болсо, Google'га эле Bilimod KG деп жазсаңар, Bilimod KG деген сайтка киресиңер, регистрация 100% бекер, баштапкы видеолору дагы бекер. Бекер көрүү дегенди басып, баштапкы видеолорун көрө аласыңар. Анан ар кандай ЖРТ боюнча кеңештер деген дагы бир, бардык курстар деген жерде бассаңар, ЖРТ боюнча кеңештер видеолору бар. Алар дагы ошол YouTube'дагы видеолордун баарын жыйып, кеңештер кылып сайтка киргизип койгом, ал жактан дагы көрө аласыңар. Биздин YouTube каналга подписка кылганды унутпагыла, анткени көпчүлүк биздин көрүүчүлөр подписка кылган эмес. Кыскасы мунун баарын билесиңер, биздин Telegram бар, Instagram бар. Telegramда белгисиз маршрут деп издесеңер болот, Instagramда Bilimod KG деп издесеңер болот. Көп сөздү жыйынтыктап, эми барыңарга ЖРТда ийгилик каалаймын. Даярдык жакшы болсун. Бир жума калганда эмне кылса болот деген видеобуз дагы бар. Эми ЖРТ учурунда шоколад жеп кирсе болобу, суу ичип кириш керекпи, ичпей кириш керекпи, кантип кийинип кириш керек деген дагы башка нерселер боюнча өзүнчө бир видео кылам. Жакынкы азыр өзүм тапшырмаларым бир аз көп болуп атат. Бүгүн эртең кылганы аракет кылам. Анда эмесе баарыңарга ийгилик, көрүшкөнчө.